максатыңарга жетип, ушундай көздөгөн иштериңерди аткарып, үй бүлөңөр менен бактылуу жашагыла. Силер дагы Кудайым канча жаш берсе дагы ошол жашта жакшынакай бактуу баалуу болуп, акыл эстүү болуп жашап өткөнгө Кудай насип кылсын. Кайда болсоңор аман болгула. Силер дагы уулубуздун урмат сыйынкөрлөрү, чоң ата болгула, тай ата болгула, кайната болгула. Ушундай жакшы бүтүктөргө жетишкиле. Биз сыймыктанып атабызга эле экөөбүз 10 жылдыкта эле тим эле баары ушинтип жазганда. Ой, мына жаман деген. Быкластар кандай келип койду дейшип. Ушундай жаман бала ушубуз чыкты. Баягы жаман бала жок, баягы бүткө характерин айтып коюшат да. Анан мугалим баланы жаман көрбөйт, чоң. Баары эле жакшынакай, баары эле бирдей. Бирок баягы ошол баланын дагы жаман келинип калбаса экен, жакшы болсо экен, мындан да жакшы болсо экен деп түрдүү тиги Замир айткандай түрдүү ыкма менен келдик. Мен келгенде силерде аларда 5-класста мага 5А классты берген. Линейкада тиги айтып 5А класс деп. Анан эле аларды класска алып кирип алып, бир күн 1-сентябрда таанышып чыктым, 2-сентябрда эле кайра аны Маринага берип туруп, анан Б классты Галиянын өзүндө калды деп, анан ырас болду деп, мен анан ошол боюнча 5-класстан албай калдым да. Анан баары бир Кудай буйруп башыбызды бир кылды, уруштук, талаштык, жакшы айтыштык, жаман айтыштык. Ар бириңерди эшикке кирип чыкканда үйлөдүк. Колуңуздан келгениңизди кылдыңыз да. Андан жыттанып атпайбы? Кабинетте шкафка жашынганчы болуп. Бер жагынан демде конфет жеп алып келдиң. Журачка чайнап атасың. Ар жагынан жыт чыгып атат. Ошого чейин барып, ал эми жаман болсун дегендик эмес. Ошонун баары силерге жакшы түшүнүктүү болуп, мына ушинтип эр азамат болуп, жакшынакай ийгиликтерге жетишип отурасыңар. Кудай ошону кут кылсын. Баарыбызга